Айланайын, Кыргызстан айланайын. Асқа тоғыңды құшақтап аймалайын. Өчө көрбө картадан өчө көрбө. Қатарын түк бұзбасын тамғаларың. Бүтін болып дайыма тұруың керек. Амен саға ырымды сұнуым керек. Бізді кечір ата жұртаман болсоң. Bir doğurda sen күткөн муын келет деп маданиятка эмгек сіңірген ишмери Зайырбек Ачыматов жазгандай, Кыргызстандын эртеңки келечегине зор үмүт байлаган керемет ырыс аттарына далалат кылып, жалындуу жаштарды Манастагы интеллектуалдык телетаймашы 15 жылдан бери уясынан учуруп келе жатат. Улуу Манастын улуу дүйнөсүнө сүңгүгөн жалындуу жаштар элибиздин эртеңки жаркын келечеги. Так ошондой балдар менен Манастагы кезектеги чыгарылышын баштады. Саламатсыздарбы? Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Залкара Манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын эл артисти Каабат Атабековдун 100 жылдыгына жана муундар ортосундагы алтын көпүрө болгон улуу устаттар Уркаш Мамбеталиев менен Сапарбек Касманбетовдун 90 жылдык мааракелерине карата Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосунда Кыргыз улуттук Манас театрынын демөөрчүлүгү менен бүгүнкү чыгарылышыбызды сиздерге сунуштаган турабыз. Ал эми Манастагы интеллектуалдык телетаймашынын 13-чү айлампасы Кыргыз Республикасынын президентинин Манас үчүн деген ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында обого чыгууда. 13-чү айлампабыздын бүгүнкү чыгарылышынан сиздер байгелүү орундар үчүн ат салышып жаткан окутуу кыргыз тилдүү мектептер арасындагы таймашты көрөсүздөр. Булар буга чейинки дагы бир нече ирет биздин куттуу студиябызда таймаш курган топтор, ошолордун ичинен эң мыкты деп табылып бүгүн байгелүү орундар үчүн таймашып жаткан кези. Аларды тааныштыра кетсек, Чүй облусунун Кемин районунан катышып жаткан Азирет тобу даярдаган мугалими Эле Картуунун отличниги Ногойбаева Айжан эжебиз. Азирет тобунун атаандашы Талас облусунун Манас районунан катышып жаткан Кыран Манас тобу даярдаган мугалими Медетбекова Луиза эжебиз. Азирет жана Кыран Манас тобунун атаандашы Нарын облусунан катышып жаткан Улукман тобу даярдаган мугалими Калиязова Гүлнур эжебиз. Улукман, Кыран Манас жана Азирет тобунун таймашына астар эсеп сала турган даражалуу калыстар курамын тааныштыра кетебиз. Калыстар тобунун мүчөсү Кыргыз Республикасынын эл артисти, Гиннестин рекордсмени Рыспай Исаков агайыбыз. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, даңк медалынын ээси Назаркул Сейдирахманов атабыз. Калыстар тобунун мүчөсү Эл аралык түрк академиясынын түрк дүйнөсүнүн манасчысы сыйлыгынын лауреаты, Саякбай Каралаев атындагы алтын медалдын ээси Замирбек Баялиев агайыбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Топ даярдап келген урматтуу устаттар, мугалимдер, сиздерге дагы таазим этебиз. Бар болуңуздар, бүгүнкү таймаш өз максатына жетип, сиздер дагы эл жериңиздерге, облус өрөөңгө сыймыкка бөлөнүп, чоң бир шаң салтанат менен барышыңыздарга тилектешпиз. Орун алыңыздар, таймашыбызды баштайлы. Таймашыбыздын киришүү бөлүмү болгон ураан чакырууга кезек беребиз. Анда эмесе таймашыбыздын бүгүнкү чыгарылышын баштай турган, шоусун кесе турган топ бул Кеминден келген Азирет тобу. Кезек сиздерде. Арбаңыздар кыргыз элим. Эй жарандар, эрендер, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бул жерге. Соболом бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, азиреттүү касиет бар бул элде. Чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн Азиретти Манасын, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн Азиретти Манаска перзентине күйгөндөй. Манасын билбей туруп, Манас үчүн күйбөй туруп, эли журтун сүйөмүн деш чекилик. Касиетти Манастын түшүнбөгөн, кургый кырып күпүлдөгөн, эч убакта ата журтунан куулуу боло албайт. Улутуңдун уулу болуп, улайм десең учугун, Манаска толук бойдон берүү керек укугун. Аралашсын турмушка, желбиреген желегиң жетсин колуң жылдызга. Кыргыз десе сыймыктанам, кыргыз десе уялбайм. Азиреттүү Манасты билбегенди, кыргыз десе ынанбайм. Бул чындыкты өзда жатта угушсун. Тунук болсом, Манас менен тунукмун. Улук болсом, Манас менен улукмун. Улут болсом, Азиреттүү Манас менен улутмун. Топ башчысы мен Асанбекова Камила, топ мүчөлөрү Байшов Арлен, Ажакматов Эркайым. Азирет тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Дагы кезегаларын атаандашы болгон төрдөгү Манас районунан катышып жаткан Кыран Манас тобу сиздерге узатабыз. Келип биз кырчылдашкан кылтаймашка, сөз баштайлы салам айтып жалпы журтка. Ассаламу алейкум ысык калкым, ысык салам жана дагы атаандашка. Зобол олу уул кызың чыган болсун, зор биримдик биз үчүн курал болсун.
Kokто колот сай-сайга бөлүнбөгөн, Кыран Манас биз үчүн уран болсун. Биздин топтун аты Кыран Манас. Кылымдарга кыргыз атын жоготпой, ынтымакты бийик сактап коротпой, кыргыз башын Кыран Манас кошконго, куттуу журтка душман бутун жоготпой. Көдөн үнө күйүп турган от болгон, туш тарабы намыс менен коштолгон, чамасы жок чачыраган кыргыздар Кыран Манас күчү менен топтолгон. Абалтадан улуу сөз бар адатта, кыргыз өңү кыргыз жүзү Манаста, таянары туусу дагы эр Манас, Манасы жок кыргыз жетим калатта. Улутуңда намысыңда талаш көп, ата журтуң бийик болсун десең сен, ар бир жүрөк согуу керек Манас деп. Кыргызмын деп мактанып, жаратылышына суктанып, эчкилүү бийик тоосу бар, ырчы булак суусу бар. Акындардын айылы угулат экен алыстан, айтылуу арал айылынан келип калдык Таймашка. Биздин уран Кыран Манас. Кыргызымдын каада салты Кыран Манас көнөрбөгөн асыл баркы. Улут сүйгөн атан аркы, унутулуу санжырасы. Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Сейит Калкова Айназик, топ мүчөлөрү Сейиткадырова Айсема, Бейшебаева Мадина. Манас таусун сөөгү жаткан эчкинин этегинен келген Кыран Манас тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алардын атаандашы болгон Улукман тобу сиздерде. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Алдыңызга амандашуу үчүн бардым. Арасынан суурулуп канчалардын Улуу Манас эпосуна байырладым. Ой жайлоо деп эпосто аталган ыйык жерден биз орошон ыйык эпосту окуйбуз деп келгенбиз. Урас кылып ата салтын сактайлы, Таймашууну салам менен баштайлы. Кыргызымдын Улуу Манас баянын талыкпастан бүт дүйнөгө даңктайлы. Амансызбы улуу элдин урпактары, амандашып баш тийебиз биз дагы. Ата бабам ыйык туткан Манасты окуп алып келип калдык биз дагы. Улуу эпос түгөнбөгөн төгүлгөн, аян берип айткыла деп көрүнгөн. Ак ниеттен назар салып окусак, алга сүрүп колдойт экен өйдөдөн. Биз топтун атын Улукман деп атаганыбыздын себеби Улуулардын сөзүн угуп дайыма учугубуз андан ары уланат. Адилеттүү акылман карыларды Улукман деп эпосто көп аташат. биздин уран Кыргызымдын Улуу Манас баянын, Улукмандар айтып кеткен аянын, унутпастан урпактарга жаямын. Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Асан Кадырова Айназик жана топтун мүчөлөрү Темирбекова Салкар, Кемелбекова Бегайым. Улукман тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен биз уран чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды экранга бурабыз. Акын Гүлжамиле Шакирова эжебиз жазгандай, Манас айта Тайкөлдүн урпактары аалам жактан куюлуп ырсаптары, боюнда бар келиндер бүт уккула, Манас уксун балаңар курсактагы дегендей. Чыны менен Манастын касиети канчалык деңгээлде? Улуу жазуучу Айтматов айткандай, аалам өзү Манастын ыргагында, Манастын музыкасында термелет дейт. Так ошол улуу инсандар айткан бул дүйнө кандай керемет да, кандай сыйкыр. Бүгүнкү калыстар тобунун төрагасы Назар Кулатабыз Манас табысынын 40 жоросу ар бири Манаска тете баатырлар. Ошол 40 баатырды чогултуп жүрүп, анан конфедерация түзгөн Манастын аймагын элестеткиле деп манасчыларга сабак өткөн жайы бар. Так ошондой чоң мейкиндик, чоң планетардык деңгээлдеги эпопеяга балдар бүгүн даап кирип аткандыгынын өзү чоң жеңиш. Манаста бул боюнча арсыздарга токтолбой азамат эриге конгон сөз дейт. Максат жеңиш болушу мүмкүн балдардыкы. Ал эми биздин уюштуруучулардын башкы милдети жана негизги мүдөөсү ар кыргыздын жүрөгүндө Манас ойноп жана жашап турса деген жакшы тилек. 3 жылдык бөлүмүндөгү суроонун алгачкысын биздин Кеминден келген Азирет тобу сиздерге узатабыз. Сооронбек менен Темиркандын окшоштугу кандайча баяндалат? Сооронбек менен Темиркандын окшоштугу бул экөөнүн тең 12 кызы болгондагы эпосто деген бул Темиркандын 12 кыздын кенжеси Кудайдын сүйгөн пендеси деп Каныкейде айтып кетсе, Сооронбекте дагы Сооронбектин 12 кыздын кенжеси Сооронбектин эркеси Алтынай аттуу кыз экен деп айтып кеткен жерлери бар. Экөөнүн окшоштугу ушундай болмок. Азаматтар жооп туура. Кийинки сурообуз Кыран Манас тобу сиздерге. Коңурбайдын Азизханга тийгизген жакшылыгы кандайча баяндалат? Коңурбайдын Азизханга тийгизген жакшылыгы бул негизи Азизхандын жери мурда канчайлак болгон да, кийин аны Коңурбай басып алган да. Аны ошол канчайлактан Сараланы алып келип берет. Канчайлактанбы же бөлөк жерденби? Сараланын энеси Торучарды алып келип берет. Анан Көк булуңдун токойунан алып келип берет. кайсы жерден? Көк булуңдун токойунан. Негизинен жооп туура. Биздин оюнчуларыбыз Торубейин алып келип, ал Торубей кийин Сараланан тууп бергендиги жөнүндө айтышты. Ал эми Көк булуң токою деп жердин гана аталышын
алмаштырып алды. Бул жер кадимки чай алуучу кем болчу. Кийинки суроо сиздерге урматтуу топ. Азизхан эмне себептен уулуна өзү ат койгон эмес? Бул кайме ошол Кытай журту Бейжиңде жашагандар бул эгер баатырга алт коердо анын деген эме баатыр чыгабы же болбосо мындай эме адам мындай эр болбойбу шер болорун билиш үчүн каракандын барып кудукка салышчу. Ошол Азизхан дагы эми 60 аял алса дагы балалы болбогондугунан акыры бир эме Аманбетти көргөндө бул караканга барат. Анан караканга барып кудукка салдырып баланын баатыр экенин билгенден кийин дуана келип баланын атын айтканда ошол жерден коюшат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан сиздерге. Азирет тобу төштүк эмне себептен тоюна Манасты чакырган жок? Төштүк тоюна Манасты чакырбагандыгынын себеби ошо төштүктө жетикандын чатагы көкөтөйүн ашына деген Манас деген жетикандын бардыгын тең ордуларына коюп аларга бийлик берген эмес. Ошондо төштүк билген дагы ошол жерден чоң жаңжал чыгып кетпесин деп төштүк Манасты чакырбай койгон. Ал жетикан деген ошо көкөтөйүн ашы деп каркаранын башы деп көрүп келдик азапты. Манас менен кошойдон тартып келдик азапты. Манас деп койсо барбайганы күйдүрдү, суга салган чанашта дардайганы күйдүрдү деп ошентип эме каршы чыга башташкан. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Кыран Манас тобу сиздерге. Манастын ашы эмне себептен көкөтөйүн ашындай болгон жок? Манастын ашын анын абыке Көбөш анын өткөргөн эмес, атасы Жакып дагы өткөргөн эмес. Анан Манастын ашын болсо кийин анын кайнатасы Темиркан эскерип, билгендер үчүн Манастын ашы, билбегендер үчүн Семетейдин тою деп өткөргөн жайы бар. Анан ошо билбегендер Семетейдин тою деп келгендиктен Манастын ашы көкөтөйүн ашындай өткөн эмес. Көкөтөйдүн ашын аттар чабылып барганда оюндар ойнолгон, жана дагы орустун. Башка кандай себеп болушу мүмкүн? Албетте, бул ой жөрүм иретиндеги суроо, балдардын ойлору, пикирлеринин бардыгын калыстар менен чогуу уктук. Ал эми эң башкы себеп жана башкы маселе көкөтөйүн ашынын башында бок мурунга Манастагы сөз айттырган жайы бар. Менин атыман дүйнөнүн 4 тарабынын бардыгын чыкыр, келбегендерге өзүм барып аш берем деген. Ал эми Манастагы өмүрдөн өткөндөн кийин Манастын ашын, Манастын кадырын билип, Манастын деңгээлинде өткөрүүгө Манас сындуу эр болгон эмес. Калыстар кайсы бир деңгээлде балдарга упай берет деген ойдо сапардан улантабыз. Кийинки суроо сиздерге урматтуу тобубуз. Каныкей эмне себептен согуш сырларын үйрөнүүгө киришкен? Анткени деген бул Каникейде деген алдындагы 12 эжеси эме күйөөгө тийгенден кийин бул анын колун 12 кан сурайт, ошондо өзү чыгып мушташат. Жана ошондой эле бул ар бир хандардын көп кызы болгондо, бул алардын эң кичүү кызы бул баатырлык сырларын билүү деген дагы эме болгон. Дайыма ал коргоп кеткен. Көп жерден бул Каникей эме букардын мен деген балбандары алып жетпегенде Каникей өзү келип чабышат. Каникей энебиздин ушунчалык деңгээлде согуш ыкмаларын үйрөнгөндүн кайсы окуядан көрө алабыз? Ал деген жанакы чубак барганда, чубак менде барбас букарды бет каратып алам деп барганда, бул чубакты деген Каникей букар качып келип, букардын балбандары чыкпаганда Каникей барып согушуп аны аттан жыгылтат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан сиздерге Азирет тобу. Кыпчак Шыгайдын тулпары кайсы тулпар? Кыпчак Шыгайдын тулпары бул Аркүрөң болгон. Эпоста деген бул чоң казатта айтылат. Өзү Кыпчак эл экен, Кыпчактардын Каншыгай астындагы Аркүрөң журт менен урушуп, ар согуш ыгын оккан деп айтылып кеткен жерлер бар. Бул Аркүрөң болгон. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан сиздерге Кыран Манас тобу. Ажгу менен Жажожо булар кимдер? Ажгу менен Жажожо булар Кытай кандары менен келген темир арчан торшондор болгон, чоң казатта айтылат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Улукман тобу сиздерге. Байчоронун тулпары кайсы тулпар? Байчоронун тулпары бул Аксуур болгон. Окуясы бул баягы Калдай алып менен Байчоро жекеме-жеке чыган дегенде Аксуур озун бурду эми деп Алманбеттин алдына келип ата сураган жери бар. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Азирет сиздерге. Кара дөө эмне себептен Сейтекке Салбурундан жолугат? Кара дөө Сейтекке Салбурунда жолуккан себеби Сейтек ал учурда урушарга жоо таппай, урунарга тоо таппай, тийишерге жан таппай турган маал болчу. Ошол маалда ал мен Салбурундап аңгылоого чыгып келейин деп Салбурунга чыккан маал болчу. Ошол маалда да Кара дөө Семетейдин баласы Сейтекти издеп жүргөн учуру болчу. Ошондо Салбурундап жүргөн жеринен кезигип калган. Эмне үчүн? Өзүнүн ата тегин айтып бериш үчүн жана Олжодо жаткан Күлчоро, Каныкей бакайларды куткара алыш үчүн. Баракелде, жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо
Кайрадан кырамына стол сиздерге. Сейтекти аман алып калуу үчүн айчүрөк кандай арга тапкан? Күндүзүндө кыязды көз боочу салып алдаптыр, түндүзүндө кыязды жан кубантып жалдаптыр деп айтылат. Бул болсо аман алып калыш үчүн себеби кезде бул Сейтек жаш болчу, ал кездечи кыязды балалуу болдуң деп, мындай өзүнүн баласы деп алдаган. Ал эми экинчи амалы болсо эме мындай деп айтылган экен, эме батырча али жашы батырларга жете элек, батырдай болуп тоң кие элек деп айтылат экен. Урушка али чыга элек, астына тулпар мине элек деп айтылат экен. Али мындай Сейтек жаш болгон, урушка деген мындай күчү жок деп айтылат экен. Мындай айтканча, ал эми окуясы болсо бул эме жана то есть Сейтектин 13 жашка чыгышы, ошо жана Салбурунга кетишинде айтылат окуясы. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо сиздерге. Улукман тобу жылкыдан кабар алуу үчүн бара жаткан Сейтекке кыяз кандай талап коет? Бул ошол жылкыга кете турчу Сейтекке кыяз ошо уулум 6 күндөн калбай келсин өзүмө, 6 ай 7 ай жоголуп Салбурун кетип калбасын, андай шумдук кылбасын, 6 күндөн кечикпей келсин уулум өзүмө деп шарт коюп жибергендиги тууралуу баяндалат. Азаматсыздар, жооп туура. Азирет тобу сиздерге берилчү кийинки суроо тест түрүндө экран аркылуу берилет. Назар салабыз. Семетейге каршы сокку урабыз деген 6 адамдын аскери топтолгон жер. А варианты Үрбүз, Б варианты Үрүмчү, В варианты Кочкор. Биздин оюбузча бул А варианты. Жооп туура, азаматсыздар, Үрбүз. Кийинки суроо кыранмана стол сиздерге. Чылбыр чайнашуу деген түшүнүк кимге тиешелүү? А варианты адамга, Б варианты жылкыга, В варианты керикке. Биздин жооп А варианты адамга. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Улукман тобу сиздерге дагы тест түрүндө. Темиркан Медиан чөлүндө кимден баталган? А варианты Кызырдан, Б варианты Бабединден, В варианты Частазымдан. Биздин жооп В варианты Частазымдан баталган. Жооп туура, азаматсыздар. Ушуну менен биз 3 илтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл топ канча упай топтоду? Назарыңыздарды экранга бурабыз. Бул кушуп жаткан нерелерге бул дүнүйө тар болду. Буту тийген жерлери бутатын бою жар болду дейт Назар кулатабыз. Так ошонун сыңарындай бул жердеги дөөлөр, бута, кес деген сөздөр бүгүн кыргыз турмушунда колдонулабы? Колдонулса кандай шартта, кимдер колдонуп жүрөбүз? Так ушундай бир канча көнөргөн сөздөр унутта калып бара жатат. Ушулардын баардыгын кайрадан турмуш тиричиликке ашырсак, ыйлап жаткан, бөгүп жаткан кыргыздын көөнө сөздөрүн күнүмдүк турмушубузда колдоно жүрсөк деген жакшы тилекте көнөргөн сөздөрдү куржунга катканбыз. Балдар менен чогуу чечмелеп айтып беребиз. Келиңиздер. Макалдардын аялдын акылын жесиринде көр, баланын акылын жетиминде көр деген макал келген. Жесир деген болсо бул күйөөсү каза болгон аялдарды жесир деп аташат. Ал эми эгерде үйдүн ээси же болбосо күйөөсү каза болгон аял чыдамдуулук менен, сабырдуулук менен жашаса, ошондой эле турмуштун арабасын өзү жалгыз сүйрөп кете алса, балдарына жакшы тарбия бере алса, өстүрө алса, үй тиричилигин алып кете алса, анда бул жакшы аялга деп атасак болот. Ал эми баланын акылын жетиминде көр дегени бул эгерде бала ошо ээси бар бала болсо, атасынын жолун улайт, эки чылбыр бир тизген кармап элди башкара алат, атасынын жолун улай алат. Ал эми эгерде бала эси жок болсо, анда эсирет, көбөт, билгенин кылат. Бул эпосто мисал келтире турган болсок, бул Семетей менен Каникейди жана Бурулча менен Гүлчорону келтирсек болот. Ал эми көнөргөн сөздөрдөн бул оён деген сөз келген. Оён болсо бул баатыр, мыкты адам дегенди түшүндүрөт. Бул Манас эпосуна мисал келтирсек, бул мындай деп айткан жайы бар. Оён Манас баатыр оюп келип берди эле деп айткан жайы бар. Жана ошондой эле бул дагы бир маанисинде бул какшыктоо, шылдыңдоо дегенди нечен адам деген сыяктуу мыкчегер деп айткан сыяктуу шылдыңдоо сөздөрдү айтсак болот. Жана дагы бир маанисинде бул монгол тилинде аким, улук, төрө дегенди да билдирет. Бизге макалдардан тойгон ит эсин тааныбайт деген макал келген. Буну чечмелей турган болсок, ит адамдын досу дегендей эле биз иттерди чоңойгончо кичинекей күчүк кезинен баштап тамак ашын берип багабыз, ал бизге көз каранды болуп жүрөт. Аны жана жамандык нерселерден коргойбуз, ал биздин жаныбызда болуп жүрөт. Анан кийин бир чоңоюп ит болгон кезинде эле кайтадан бизге өзүбүзгө душман чыгышы мүмкүн да. Эгерде биз буну адамдарга келтире турган болсок,
биз канчалык адамга жакшылык нерсе кыла турган болсок, кийин анын даражасы өскөндөн кийин канча жакшы кылган адамды унутуп койгон деген мааниде айта алабыз. Ал эми эпостон мисал келтире турган болсок, Канчароону мисал келтирсек болот. Каныкей аны кичинекейинен эмизип чоңойткон жайы бар. Ошондо эле Каныкей билген да аны бул эме Канчароо эмгенде канча кат эмес, ошондо билген. Анан биз буну жок кылбайлы дегенде семетей болбой коет. Анан кийин Канчароо кийин чоңойткон Каныкейди мындайча айтканда кул катары кылып койгон жайы бар. Бизге болсо көнөр сөздөрдөн карчыга деген сөз келген. Биз карчыга деген сөздү биз кыран куштун бир түрү деп чечмеледик. Карчыга дегенде эпостон мисал келтире турган болсок, баягы куштар негизи эле 3 жылдыкта куштар көп айтылат эмеспи? Анын бирин айта турган болсок, жана Манастын Акшумкары бар. Анан ошонун карчыга болсо, бул жанагы Каныкей Бухарага качып бараткан окуядагы карчыганын бир түрү деп айтылып кеткен жайы бар. Биздин Улукман тобубузга көнөр сөздөрдөн балда деген сөз келген. Бул балданын мааниси, бул кырсык деген маанини билдирет. Күтүлбөстөн келүүчү муң кайгы болуп эсептелинет. Эпостон мисал келтирсек, манасыман айрылып башыма балда түшкөнү деп ошол Каныкейдин айтып турган жайы бар. Бизге болсо макал лакаптардан эр сыйлаган аял эшикте отурбайт деген макал лакап келген. Бул эр сыйлаган аял дегенде аял өзү эр сыйлаган аял бул аял деген күйөөсүнө же болбосо эрине канчалык жакшы мамиле кылса, камкордук кылса, акыл насааттарын айса, жакшы аял болсо, анда ал элге дагы, күйөөсүнүн өзүнө дагы мындай жаман көрүнбөйт. Жана ошондой эле аял канчалык жакшы болсо ошончолук сый көрөт, канчалык жаман болсо ошончолук кордук көрөт дегенди мааниде да билдирилет. Жана ошондой эле бул эпостон кимди мисал келтире алабыз? Каныкей менен Акылайды келтире алабыз. Мисал үчүн Акылайдын ала элек Манас ала элек жатып кандай экени билинип турган, ал чоруктун кызы Акылай шоодураганга апырай деп, бул ала элек жатып эле булсага тууганыңды миң кылбайт, 40 чороңду таратып ийет деп бакай сезген. Ал эми Каныкейди аларда Каныкейдин касиеттүү жан экенин бул ала элек жатып алдын ала билгендиги үчүн ага Каныкейди алгының деп, Каныкейди алгандан кийин Манас атабыз 40 чорусун бириктирди, алдын ала көп кырсыктардан сактап жардам берип кеткенин айта алсак болот. Таймашыбыздын кезектеги бүйүр кызыткан бөлүмү бул сырттандарды сынайбыз. Өзүңүздөр билгендей, буга чейинки баскычтарыбызда так ушул топтун сырттандары 9 жана 10 деген упайлар менен өздөрүнүн мыкты жана жигердүүлүгүн, нагыз кашкөй экендиктерин көрсөтүшкөн. Бүгүнкү даярдыгы жана камы канчалык чогуу баамдайбыз. Алгачкы 10 суроо Азиреттин сырттаны сизге. Жолойдун кебетеси жолум үйдөйбү? Ом. Доолбас музыкалык аспаппы? Ом. Каныкей Кошойдун келиниби? Жок. Доолбас согушта колдонулабы? Ом. Агыш Төө балбан менен күрөшөбү? Ом. Таманды агыш жеңеби? Ом. Төө балбан көкөтөйүн ашында күрөшөбү? Түктүү таман калмакпы? Жок. Толок жетпей таарынган чоробай чоробу? Ом. Көкөтөйүн ашында ороңгу тулпар чабабы? Жок. Өзүңүздөр көргөндөй, Азирет тобунун сырттаны 10 суроонун ичинен 4-өөсүнө жазатайып жооп берүү менен 6 пайда топтоого жетишти. Азаматсыз ийгилик сизге. Шайынбеттин тулпары ак көкүлбү? Жок. Ак көкүл Шайынбетке атасынан калганбы? Жок. Ак көкүл Шайынбетке олжо болуп келгенби? Ооба. Көкбөрүнүн тулпары куу казыкпы? Жок. Ак олкоктун бууласы Маргалаңдан алынганбы? Ооба. Солоон Кыргыздан тараган элби? Ооба. Төө көтөргөн акаяныбы? Ооба. Солоонун каны ыламабы? Жок. Көкчөнүн түп атасы Алашпы? Жок. 12 кан үйрүлмөнүн сазына чогулабы? Жок. Кыраар Манас тобунун сырттаны өзүңүздөр көргөндөй 10 суроонун кабыл алып жыйынтыгында 8-ине ката жооп берүү менен 2 гана упай топтой алды. Алдыда булар үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк атаандаштардын өз ара суроо бөлүмү. Биз сизге ошол бөлүмдө ийгилик каалайбыз. 7 кан Кошойдун тилин алабы? Ооба. 7 кандын атынан Манаска жамгырчы барабы? Жок. 7 кандын ичинде төштүк бар беле? Ооба. Толок жетпей таарынган чоро шуутубу? Жок. Каныкей казатка деген гүл азыкты Багдадтан алдырабы? Ооба. Музбурчак чоң казатка барабы? Жок. Көкчебич көкчөнүн тулпарыбы? Ооба. Айсыкандын дагы көкардан жасалганбы? Жок. Сорондуктун шаары таш көпүрөбү? Ооба. Алмамбет 7 жашында ажыдаардын окуусуна барабы? Жок. Улукман тобунун сырттаны дагы өзүңүздөр көргөндөй 10 суроону кабыл алып жыйынтыгында 7-өөсүнө ката жооп берүү менен 3 упай топтой алды. Ушуну менен биз сырттандарды сынайбыз бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдөргө чейин мылтыктын кошоозундай чогуу келе жаткан топтор негедир сырттандарды сынайбызда сүрдөштүбү, айтор биз күткөн баягы бийиктиктер көрүнбөдү.
анда эмесе атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнөн төрдөгү Кыран Манас тобуна карата Азирет тобунун суроосуна назар буралы. Азирет тобунан Кыран Манас тобуна бериле туруучу суроо Сейтек апасынан беребиз. Канекей Канчороону кичинекей кезинен кийин сага кас чыгат деп өлтүрүп салайын дегенде Семетей арычылап кимге бактырат Канчороону? Окуя соосунда айтылат, ошо башында эле Канекей айтып баштайт да. Эме анын солом чеген Канчороо эмген кезде, эме кан чыкканын байкаган кезде бул алдыңкы окуялардан окуясында жана душман болуп жана Канчороонун кайра жанчып Күлчороого, Канекей, то есть Канекейге ошолорго жанчып мындай душмандык кылып жаткан кезинде аны ал жанагы Жооп тура эмес. Тура жообун төмөнкүчө. Индистандын элинен 70 жылдын энеси Акбай бичи Алдасурду алдырды, мойнуна тумак тактырып, Алдасурга бактырды деп айтылып кеткен жай бар. Жооп тура эмес болгондуктан силерге упай бербейбиз. Сейтек эпосунда Семетей кайып болуп кеткенден кийин Күлчөрө калып калат. Ал болсо эме качат да. Ошол кезде Канчороо менен Күлчөрөө, Канчороо менен Кыяс Күлчөрөнү издөөгө жол аттанат да. Ошондо Канчороо кайсы канын атын минип барат, жана да ошо аттын атын айтып бергиле. Үмөтөй хандын кулагерин минип барат. Жок, жооп тура эмес. Бул Көбөш хандын Көк Борчук деген атын олбой-солбой чапкырап, Канчороо Күлчөрөнү издегенге кара үңкүргө көзөй жөнөйт деп айтылат китептен. Эгер кааласаңар далилдеп бере алам. Упай? Бере албайбыз упай. Рахмат. Жок. Ылама өлгөндөн кийин Коңурбай амал кылып качат, качканда артынан Манас чуркап барып найзасын ыргытканда кайсы белден Коңурбай Манастын найзасын кыя чабат? Биздин оюбузча бул Кыркайыңдын белинен Коңурбай найзасын жара чапкан. Жообуңар туура эмес болуп калды. Бул жооп Чалкак белден чабат. Чалкак белге жеткенде ошол Коңурбай өзүнө айзаны тийгиздирбестен артына кыя чапканы бар. 760-бетте далилденген. Упай бере албайбыз. Бакая Табыстын байрактуу журту сиздер 13-чү айланпабыздын бүгүнкү чыгарылышынан Улукман, Кыран Манас жана Азирет топторунун таймаштарын көрдүңүздөр. Таймаштарыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адап акылактык жактан өнүгүүсү, улуттук нарк жана ошондой эле Манас үчүн деген ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Таймашыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн биздин башкы темөөрчүлөр жана өнөктөштөрүбүз Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына терең таазим этип, ыраазычылык билдиребиз. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын эл артисти Каабат Абековдун 100 жылдыгына, Уркаш Мамбеталиев жана Сапарбек Асманбетовдун 90 жылдык мааракелерине карата бүгүнкү чыгарылыш жыйынтыкталып олтурат. Бүгүн 3 тобубуз канчалык деңгээлде таймаш курду, кимиси канча упай топтоду, маарага кайсыл топ озуп келди, корутунду жыйынтыктоочу кептизгинин кайрадан калыстар сиздерге узатабыз. Ошол аябай жакшы даярданыптыр, муну 3 топтун биринен бири өтөт. Анан анча бир кемчиликтер менен эле бир кичине. Ошо менен кичине упайлар кемип калды. Муну жалпы жыйынтык Азирет тобу 46, Кыран Манас тобу 40 болуп калды. Улукман тобу 42 болуп калды. Көктөн түшпөс көкүрөгү буюгуп, көк деңизден чет деңизге уюлгуп, бороон болуп турган кайран кыргызым бу дүйнөгө батып батпай удургуп, сынган бутту канжыгага байланып, сыры билгизбей, сыр найзаны карманып, атасынан калган кара жер үчүн ааламды да кетер эле айланып, ал жашоого не келгенин билчү эле, ата журтун жандан артык сүйчү эле, көр дүйнөнү садага чаап көңүлгө көкүрөгүн көкөлөтүп жүрчү эле деп. Түгөлбай Казаков атабыз жазгандай, ар бир кыргыздын көкүрөгүндө Манастын улуу руху уялап турган кезде, ал эч убакта жер карап мүңгүрөбөйт. Ылайым күн аймаган жүзүбүздү эч убакта жер каратпайлы. Жүзүбүздү нур чайып, ар убакта сыймык менен өмүрдөн өтөлү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин жалпы журт эсен туруңуздар.